Ну что ж, дорогие дамы и господа, мы идем далее. Это 4-й поединок турнира Ало Боксинг Лиг 2. И встречайте боксера в красном углу ринга. Ему 22 года. Это его профессиональный дебют в боксе. Рекорд по кулачным боям: 2 боя и 2 победы, ни одного поражения. Является мастером спорта России по кикбоксингу, чемпион мира по кикбоксингу и чемпион России по кикбоксингу. Тренер Руслан Арипов и Алексей Простомолотов представляет мир единоборств город Москва. Шамиль Черный Тигр Вечность путь зовет сынов, и это вечный зов. Их жизнь летают И представляем его соперника в синем углу ринга. Ему 25 лет. Также является представителем кулачных боев. Имеет 9 поединков, 7 побед, 1 поражение и 1 ничья. Является призером Кубка мира среди нефтяных стран. Тренер Анвар Казакбаев представляет Кыргызстан, город Токмок. Жакшылык, Токмок, Бозума! Төртүнчү беттешке назарыңыздарды бурабыз, урматтуу телекөрүүчүлөр. Жана дагы бир кызыктуу делинген беттеш бизди күтөт. Жакшылык Бозумов жана Шамиль Иниев. Жакшылыктан баштайлы. Жакшылык Бозумов 25 жашта. Алдын кесипкөй бокстагы алгачкы аракеттери буга чейин ал жыңалач мусум менен дал ушул хардкор уюмунда, андан башка дагы дал ушул кол менен урушу уюмдарында өздөрүнүн беттештерин өткөрүп келген. Ал жактагы рекорду 7-1. Мына ушундай көрсөткүчтө келген Токмок кайманаты менен Жакшылык Бозумов бүгүн Ало Боксинг Лигдеги кесипкөй бокста аракетин көрсөтмөкчү. Токмок шаарынан Анвар Казакбаевдин шакирти аракеттерин көрүп туралык эми. Өтө жакшы Жакшылык Бозумов азыр биринчи номер менен иштеп, Иниевке бир топ кысым көрсөтүп жаткан учуру. Ал эми Шамиль Черный Тигр кайманаты менен таанымал орусиялык мушкер 22 жашта. Дебют аныкыдагы, анын дагы жалаңач мушту менен беттеш өткөрүүдө 2-0 деген рекорду бар. Кикбоксинг боюнча спорт чебери, дүйнө чемпионатында өзүнүн жогорку деңгээлдерин көрсөтүп байгелүү орундарга ээ болуп жүргөн жайы бар. Москва шаарынан Руслан Ариповдун шакирти. Азыр эми көрөлүк. Биринчи раунддун жүрүшүндө Токмок дээрлик рингдин борбордук бөлүгүн ишенимдүү көзөмөлдөп атаандашына кысым көрсөтүп жаткан учуру. 1-2 таамай багытталган кубаттуу соккуларды дагы жолдоп жетишти. Жана Шамиль азыр башын жерге салып алып гана чабуулга барды. Бул Жакшылык Бозумовго көп маселе туудурган жок. Тескерисинче ал бутунун кыймыл аракети аркылуу атаандашынын жакындап келүүсүнөн кутулуп туруп, андан кийин хук соккусу менен атаандашына соккузаткан. Бирок ал таамай барган жок. Маалымат жыйында бул эки мушкердин сүйлөшүүлөрүн уктук. Бири-бирине эми чоң бир тиш кайроолор же болбосо трешток деген нерсе болгон жок. Шамиль Иниев дагы өзүнүн жылуу сөздөрүн айтып, беттешти болуп жаткан окуяны, маселени жеңүүчүнү таза рингде гана аныктайлы деген сөзүн айткан болчу. Ал эми Жакшылык Бозумов ал дагы жылуу мамиле кылып, атаандашын дал ушул беттеш бүткөндөн кийин сөз түрдө апарып 5 бармак менен аны тойгузам деп сөзүн айткан. Эми көрөлүк азыр. Адегенде беттештин жыйынтыкталышын күтөлүк. Адегенде Токмок жегизем деген, андан кийин 5 бармак жегизем деген Жакшылык Бозумов. Көрөлүк эми канчалык деңгээлде бул айтылган сөздөр азыр иш жүзүнө келгенде ишке ашат. Көрөлүк. Биринчи раунддун жүрүшүндө Жакшылык өзүн ишенимдүү сезип жатат, жеңил сезип жатат. Жана атаандашын капталга аркан тарапка кептегенден кийин бир кубаттуу соккуну жасап жетишти. Жана аралыкты кыскартып кирүүсү дагы керемет. Азыр Шамиль Иниев бир топ эле кыйынчылыктарга дуушар болуп жаткан учуру азыр тийбей калды экинчи сокку. Сол кол менен жеп, оң кол менен кросс таштап кысымды көрсөтүп жаткан маалы Шамиль Иниев өзүнө бир жарала турчу мүмкүнчүлүктү күтүп жатат. Токмок. Биринчи раунддун жыйынтыкталышы. Конец первого раунда. Биринчи
Вот очень опытный Жакшылык, действительно многоопытный наш боксер, который себя действительно хорошо показал в хардкоре. Его соперник вот Иниев, Шамиль. Оба были на взаимном уважении, такие два очень простых, спокойных парня. Но вот, конечно, Жакшылык погазовал вчера. Все-таки на Куата пару таких все-таки реплик он в его сторону высказал. Я думаю, что тоже с расчетом на то, что сумеет, да, после этого поединка на Куата выйти, такой более такой медийный бой. Себе хочет урвать, конечно, Жакшылык, понятное дело, и по кулачке тоже. Вряд ли у Жакшылыка сейчас есть мысль там уходить в профессиональный бокс, наверное, вот именно хотел бы он именно продолжать карьеру свою там в Номаде или вот в каких-то этих лигах, да? Да. Не, ну очень хорош, да. Но вот он, видишь, как работает, да, не как боксер все-таки. Вот предыдущие поединки мы видели, как Сыргак работал, да, как вот узбекский, вот потому что там Файзулла работал, руки подняты на челноке, здесь как будто руки опущены, вот сама там, как работает, да, вот эти ребята из хардкора, ну, вот такой стиль, да, видишь, руки опущены, вальяжный более. Повезло, что соперник тоже такой, да? Если соперник был бы вот чисто такой классический боксер, то такое, конечно, не прокатит, извините. Такое не прокатит. Хороший матчмейкинг, вот именно в этот поединок. Чтобы не было такого, что один боксер, другой там кулачник. Это тяжело было. Сейчас как заряжается, смотрите. Жакшылык просто тупо бросил этого почтальона с дальней руки и попал, между прочим, попал. Сейчас по Шамилю. Черный тигр, где черного тигра, по-моему, в природе не существует. Шамиль вот придумал себе такое прозвище. Так, работает сейчас с джебами. Опа! Как красиво делает! Ну, Жакшылык. Ну, Токмок, да, после вчерашнего поединка Дмитрия Бивола, когда рефери Майкл Баффер кричал «From Tokmok, Kyrgyzstan», наверное, все токмокчане просто были в экстазе, в особенности Жакшылык, который сегодня должен был выходить на бой. Там, взял, там, наверное, мотивацию, буст энергии после этого боя. И вот против россиянина, кстати говоря, да, там ведь тоже Бетербиев, хотя Бетербиев представлял Канаду, но все равно из России. И вот против российского боксера. Да, грязно работает. А, да, кавказец. Шамиль тоже кавказец, как и Бетербиев. Но, конечно, все-таки не сравнить. И вот заканчивается второй раунд. Конец второго раунда. Хороший, интересный бой мы с вами смотрим. Третий раунд. Это противостояние. Жакшылык, Токмок, Озумов. Друзья, начинает. В России живет тоже Жакшылык. Там он занимается, там он тренируется. И вот есть чемпионат мира среди нефтяных стран. И вот там, кстати говоря, он был призером. Что на русском тоже хорошо разговаривает. В целом, даже на пресс-конференции мы видели, что вот на русском он все это пытался. Потому что да, аудитория у него оттуда, да, из России. Шамилге түшүнүктүү болуш үчүн мен орус тилинде сүйлөйүн деп көчөгүнү үн каткан, эми азыр Шамилге түшүнүктүү болуш үчүн рингдин борбордук бөлүгүндө 1-номер менен иштеп жатат. Көрөлүк. Негизинен Жакшылык Бозумовдун өзүн алып туруусу, кыймыл аракеттери өтө ишенимдүү, атаандашына салыштырмалуу ийгиликтүүрөөк болуп жатат. Жарып өтүп узатылган соккулар атаандашын ушундай капталга кептеп тургандан кийин 2-3 сериядан турган соккулар менен таамай тийип өтүүдө. Бул дагы Жакшылыктын өзүнө чоң ишеними артып тургандыгынан кабар берсе керек. Жакшылык буга чейин да ошол орусиялык промоушендарда өзүнүн деңгээлин көрсөтүп келген болсо, менимче эл алдына былтыртан баштап чыга баштады окшойт. Кыргызстандагы ошол физрук чемпионшипке чыкты. Ал жактан эми мынчалык көрмандар келбейт. Сөзсүз түрдө ал дагы ошо кол менен иштөө, бирок ММА спортунун мейлейлери менен беттештерди өткөргөн. Азыр болсо кесипкөй бокс спорт ордосуна жеткиликтүү күйөрмандар бар. Түз эфир аркылуу көрүп жаткандагы бокстун күйөрмандары бар экендиги турган иш. Андыктан калың элге өзүнүн кесипкөйлүгүн көрсөтүү дагы өтө маанилүү. Ошол нерсени Жакшылык Бозумов азырынча жакшы пайдаланып жаткандай көрүнүүдө. Да, Жакшылык в целом, конечно, очень классно сейчас себя чувствует. Вот Шамиль Иниев, Шамиль сейчас отходит назад, все время отходит, и пока что, конечно, нужно ему, наверное, сейчас более собраннее начать
работать. Тяжеловато Шамиль задышал, плюс ко всему, да, выносливость, подводит чуть-чуть. Все-таки хорошо здесь джеб, апперкот. Ну, сегодняшние бои мы смотрим действительно интереснейшие. Так, против наших боксеров выставлены такие опытные боксеры, уровни сравнительно хорошие. Предыдущий наш турнир и карт. Ох, хорошо, вот тут, хорошо! Начинает вливать вот здесь Тяшылык Бозумов. Стоячий нокдаун. Стоячий нокдаун сейчас отсчитывает рефери. Конец третьего раунда. Вот именно пары сейчас хорошо составлены, уровни плюс-минус одинаковые. Так что я думаю, второй турнир и бои в нем как будто бы даже поинтереснее, чем в первом турнире. Шындыгында бүгүнкү күндөгү беттештер өтө кызыктуу көзөрмемдер менен коштолуп жатат. Андыктан атамекендик кесипкөй боксту колдойлу, урматтуу телекөрүүчүлөр. Эгер жеринен көргүсү келгендер болсо, Кабагулы Кожомпул атындагы спорт ортосуна келсеңиздер жетишесиздер. Алдыда мында сырткарда кызыктуу 4 беттеш бар. Жана сөзсүз түрдө колдоого муктаж, колдоо ашыкча болбойт эч качан. Азыр Жакшылык Бозумовдун кайрадан кысым көрсөтүүсү, атандашы Шамиль бир топ эле тайсалдап калды. Азыр бурчка кептелип берип жаткандыгында көрүүдө. Ушул жерден Бозумов дагы бир-эки сокку узатууга мүмкүнчүлүгү бар болчу, бирок чабуулду эмнегедир токтотуп койду. Башын катат, башын жерге салат жана ошол эле аракетинде ортодогу рефери Шамилге ооз эки эскертүүнү берип, башын жерге салбай беттеш улантуу керек экендигин талап кылып өттү. Мына беттеш уланууда. Жакшылык Бозумов 3-чү раунддагы чоң артыкчылык бул калыстын эсеп ачуусунун ортодо. Ошондой эле максатын дагы бир жолу орундатууга тырышып көрмөкчү. Көрөлүк азыр Шамиль жүрүштү бирөө толо Жакшылык тарапка таштап, өзү коргонуунун гана үстүндө, бирок ушинтсе дагы бир аз моралдык жактан сына элек экендигин тастыктаганга тырышып, жакында бери кел дегендей кол жаңсоолорду көрсөтүп өттү. Мына Жакшылыкка Токмок Бозумов азыр. Шамиль дагы бир чуркап өнүп турган аракети. Ооба, бокста бир аз кыйыныраак болот, анткени Шамиль Черный Тигр Иниев буга чейин кикбоксинг боюнча өзүнүн деңгээлин көрсөтүп келген, бирок жалаңач мушты менен урушууда эки беттеши бар. Бирок ал көп деле тажрыйба бербесе керек. Эми бокс деген бокс, баары бир колунда мейлей болот. Андыктан ыңгайсыз болуп жатат. Болгондо дагы Жакшылык ага жогорку прессингдеги беттешти сунуштады. Алгачкы көзөрмөмдөрдөн тарта эле. Жана бул нерсеге Шамиль Иниев чындыгында даяр эмес экендиги азыр ачык айкын көрүнүп турган учуру. Саналуу көзөрмөмдөр калат. Жакшылык жанында эле кыйнагысы келген жери жок. Азыр кысым көрсөтүп бир мүмкүнчүлүк пайда болгондо гана джеб менен соккуларды жасап жаткан. Малы кросс менен бир кирди. Абайлаш керек, бирок абайлаш керек. Бул тобокелдүү кадам. Эгерде ылдамдык жагынан абалды турукташтырып кеткенинде Шамиль Иниев азыр Жакшылыкты кыйынчылыктарга такап коймок. Ошентип беттеш сапарын карытат. 4-чү раунд бүттү. Калыстардын чечимин күтөбүз демек. Дорогие дамы и господа, у нас есть победитель в этом бою. По итогам 4 раундов единогласным решением судей победу одержал боксер из синего угла ринга Жакшылык Токмок